Садыр Жапаровты колдоо митингинде кармалып, шаардык кабыл алуу жана бөлүштүрүү жайына 5 суткага кармалгандар бошотулду. Алардын көпчүлүгү Садыр Жапаровдун жакындары, арасында улгайган аялдары, жаш кыз келиндери, Россия, Казакстандан келген мигранттар дагы бар. Ички иштер министрлигинин шаардык милиция кармалган 64 адамдын 3-өө буга чейин мөөнөтүн өтөп чыккандыгын маалымдаган. 5 суткадан бери камакта жаткандар арыктап, өңдөрү карайып калышкандыгын аларды тосуп алган туугандары, жакындары айтышууда. Эске салсак, 25 мартта оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров чет өлкөдөн келе жаткан учурда чек арадан кармалып УКМК тарабынан камакка алынган. Анын бошотулушун талап кылып колдоочулары митингге чыгышкан. Митинг учурунда милиция менен Жапаровдун тарапташтарынын ортосунда кагылышуу чыгып, натыйжада 100дөн ашык адам кармалган. Алардын 64-ü 2 суткадан 5 суткага, 12-си 2 айга тергөө абагына камалышып, калганы айып төлөө менен бошотулушкан. 25 мартта парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду колдоо митингинде кармалган 12 адамды Свердлов райондук соту 2 айга номер 1 тергөө абагына камаган. Алардын арасында Жапаровдун баласы, агасы жана башка туугандары бар. Алардын бардыгына бейбаштык, бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү, мүлккө чыгым келтирүү беренелер боюнча кылмыш иши козголду. Мындан тышкары митингге катышкан 64 кишиге административдик айып салынып, 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алынганын Ички иштер министрлиги маалымдаган. Бирок Садыр Жапаровдун тарапташтарына карата милиция ашыкча күч колдонгондугун Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов билдирди. Ошол тарапташтарына дагы укук органдары тарабынан көптөгөн каталарды кетиришти. Эми түшүнөбүз эмне себептен ошол элдердин арасына өздөрү гражданчылык кийимдерди кийип алып, формаларды кийбестен аралашып ошол жергечи өздөрү провокация кылып, анан кийин элди уртокмок алганы туура эмес болду. Бул ошол жерде катышкан, митингге катышкандардын баардыгы айтып атат. Биз тынчтык митингге чыктык эле депчи. Бирок өздөрү ошол провокацияны уюштуруп, кайра элдерди уртокмокко алышты. Андан дагы бизде мыйзамда атасы үчүн баласы эч качан жооп бербейт. Же болбосо баласы үчүн атасы жооп берген анда мыйзамда жок. Ошого карабастан Садыр Жапаровдун балдарыны издөөгө алып, уртокмокко алып, бүгүнкү күндө мына 2 айга мөөнөткө камап коюшту. Андан тышкары бир туугандарына, эми өзүңүздөр ойлоңуздар бир туугандар ошол балдары эгерде башка элдер Садыр Жапаровду колдоп чыгып аткан болсо, алар эмне үйүнө барып жашынып, бекинип отуруш керек беле? Алар дагы инсан экен, бир тууганын колдоп, атасын колдоп чыккандарга андай мамиле жасабаш керек эле.